Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу достор. Бүгүн биз сиздер менен бокс жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиздер менен Айжамал Амангелди жана Төстүү Тасма. Өткөн жумада биз Антонина жана Валентина Шевченко менен болгон маектин үзүндү менен бөлүштүк. Ал эми кийинки видеодо алар көчүп конуу жана саякаттоо жөнүндө айтып беришет. Бул саякаттоо сезими сиздерде кайдан келип чыккандыгын түшүндүрүп бере аласызбы? Анткени көпчүлүк адамдар сиздей эркин саякаттоону каалашат, бирок эмнегедир саякатташпайт. Эмне үчүн көп адамдар мындай кылбаганы мен үчүн түшүнүктүү. Себеби каалаган жерде эң ыңгайлуу саякаттоо да стресс болот. Адам жаңы чөйрөдө болот. Адамдар менен мамилени жаңыча жол менен куруш керек. Ооба, бул коркунучтуу. Мындай саякаттын эң баалуусу бул башка адамдардын кандайча жашаарын, эмне менен алектенип, кантип тамактанып жаткандыгын жана алардын маданиятын көрүү. Бул адамдар жөнүндө толук маалымат ала аласыз. Өзүңүз дагы жаңы сезимдерди баштан өткөрөсүз. Өмүр бою жаңы эскерүүлөргө ээ болосуз. Ар бир саякат жаңы тажрыйба алып келет. Мисалы, мен муну башка эч нерсеге алмаштырмак эмесмин. Ооба, бул ар дайым белгисиз нерсе. Муну кабыл ала алышпайт. Мурун айтылгандай, биз үчүн бардыгы бала кезден башталган. Павел менен саякаттап баштаганда бул анын философиясы болчу. Саякаттаганда аң сезимди жаңыча ачып, дүйнөгө болгон көз карашты өзгөртсө болот деген пикир. Ушундай нерселердин таасири менен акырындап өзүң өзгөрө баштайсың. Албетте, жаңы нерселерди үйрөнүүдө ар дайым бизди колдоп келген апабызга чоң рахмат. Ошондой эле бул ата-эненин баланы кандайча тарбияланганына байланыштуу. Эгер алар баштан эле балага саякаттоо жакшы деген түшүнүктү берсе, анда ал курчап турган дүйнө жөнүндө ар дайым билүүгө умтулуп чоңоет. Башкача айтканда, айлана чөйрө жана ата-энелердин балдарын кандай тарбиялоосу өтө маанилүү. Кыргыз эли көчмөн эл болгондугун эстен чыгарбоо керек. Валентина, сиз дүйнө жүзү боюнча ушундай иш-аракеттердин аркасында ММА чөйрөсүндө сизди тыңчы деп тамашалап аташкандыгын билсеңиз керек. Чын эле тыңчы эмес экениңизди тамаша түрүндө түшүндүрүп бере аласызбы? Мен шпион эмес экенимди дароо айтып коеюн. Менин оюмча, дүйнөдө азыр мушкер атуу, саякаттоо сыяктуу ар кандай нерселерди жакшы көрсө, ушундай ушактар пайда болот. Ооба, адамдар дароо эле бул адамдын бир нерсеси бар окшойт деп айта башташат. Жок, бул жөн гана ар дайым көбүрөөк билим алуу каалоосу. Биз ар дайым өзүбүзгө мүмкүн болушунча көбүрөөк билим берүүгө умтулушубуз керек деп эсептейм. Жаңы нерсени үйрөнүү эч качан кеч эмес. Өмүр бою окуш керек. Убакытты текке кетиргенге болбойт. Биздин бир гана жашообуз бар. Мен жөн гана өзүмө, билимиме, каражаттарды жумшаганга аракет кылам. Башында мен сизден бири-бириңиз менен чогуу өзү кандай болду деп суроо бергем. Бүгүн сизди ушул жерге алып келген нерсени баштан кечирүү кандай болгонун айтып бере аласызбы? Валентина, мурда силердин мекениңерде мушташкан адамдар көп, бирок баарында эле мүмкүнчүлүк жана мансапка жетүү үчүн керек болгон тажрыйбаны алуу жана саякаттоого мүмкүнчүлүк жок деп айтты. Бирок силер буга жете алдыңар. Ар дайым бир команда болуп келгенсиз. Бул жөнүндө айтып бересизби? Бул ар дайым сонун болчу. Менин жанымда сиңдимдин болушу, дос катары, мушташ өнөрү боюнча өнөктөш катары менин башымдан өткөндөрдү толук түшүнгөн, мени ар дайым колдоп турган адам катары мага ар дайым жардам берип келет. Себеби сиз өзүңүздү жалгыз эмес экениңизди сезесиз. Ошондой эле ал мен үчүн илхам булагы. Кыскасы, ал мен үчүн баары. Менин оюмча, жалгыз бир нерсеге жетүүгө аракет кылганда
Ооба, бул кыйыныраак болот. Анткени сизге ар дайым кеңеш же колдоо керек. Алдыга умтулуу үчүн сизди тепкилей турган бирөө керек. Кээде адамдар жалкоолонушат. Ошондо кимдир бирөө аларды түртүш керек. Ишенимдүү, таяна турганда өзүңүздүн командаңыз менен баардыгын баштан кечиргенде бул ийгиликтин ачкычы болот. Бул сиз үчүн оор суроо болорун билем. Бирок сиздин оюңузча бири-бириңиз жок азыркы деңгээлге жете алат белеңиз? Жок. Мен муну элестете да албайм. Кантсе биз кичинекей кезибизден баштап эле баарын чогуу жасай баштадык. Баары сөзсүз башкача болмок. Учурдагы абал биздин жашообузда такыр башкача болмок. Мен муну Антонинасыз, Павелсиз, апамдын колдоосу жок кыла алмак эмесмин. Мен жөн гана кыла алмак эмесмин. Силер ММА'ды токтоткондо эмне болот деп ойлойсуз? Ушул убакытка чейин үчөөңөр дүйнө жүзүн кытырып, мушташып келе жатасыз. Бирок ММА'га катышпай калганыңызда жашооңуз кандай болот деп ойлойсуз? Кээде өзүмдү эртеден кечке тамактанып жаткандай сезем. Менимче бул жөнүндө көптөгөн спортчулар ойлошот. Мен кино тармагына кошулууну каалайм. Кино жараткым келет. Өзү режиссерлук кылган Холли Берринин кинотасмасын кинотеатрларда чыгуусун чыдамсыздык менен күтүп жатам. Мен натыйжаны көргүм келип жатат. Себеби бул тасмада ал башкы каарман, а мен ага оппонентмин. Мен дагы ушул нерселерди жасагым келет. Себеби бул менин жашоомдогу абдан жакшы окуя болду. Холли укмуштай жакшы, мыкты адам. Бул таптакыр эки башка нерсе. Бул тармакта Валентина ийгиликтүү болот деп ойлойм. Биринчиден, ал көптөгөн жөндөмдөргө ээ. Экинчиден, бул ага чындап эле жагат. Ал Холли Берринин жанында ойногондо, бул анын чөйрөсүндө, мушташ өнөрү чөйрөсүндө болсо дагы, Валентина укмуштай болду. Баардыгы анын оюнун жактырышты. Сиз авиацияны аябай жакшы көрөм деп айттыңыз. Ооба, карьерамды мүмкүн болушунча күрөшчү катары узарткым келет. Себеби мен муну жакшы көрөм. Бирок ооба, келечекте мен өзүмдү авиацияда атайын учкучтун учкучу катары көрөм. Аляскадагы учак же жүргүнчү ташуучу учакты айдайт болушум керек. Or bush pilot flying in Alaska or airline pilot. Ооба, мага экөө тең аябай жагат. Азырынча өзүм чече элекмин. Бирок менде жүргүнчү ташуучу учактын учкучу болуу үчүн керектүү 1500 саат учууга убакыт бар. Балким экөөнү тең тандап алам. Экөөңөр тең сонун жашоо сүрүп келесиздер. Бирок сизде бир нерсени өткөрүп ийдим деген сезим пайда болгон эмес беле? Балким ишиңизде ийгиликке жетүү үчүн бир нерсени курмандыкка чалышыңыз керек болгон. Эмнени курман кылып? Барларга барып, ал жерде мас болуп, жинидей нерселерди жасаппы? Мен эч нерсени курмандыкка чалган жокмун деп ойлойм. Мектепти аяктаганда бүтүрүүчүлөр майрамына катыша албай калдым. Ошол учурда Муайтай боюнча дүйнө чемпионат өтүп жаткандыктан бир нерсени тандашым керек болчу. Бирок чемпионат бул курмандыкка татыктуу деп эсептейм. Анткени мен күрөшкө болгон кумарым башкасынын баардыгын жокко чыгарат. Because I know that my passion is martial arts and I would sacrifice anything would gonna be like against it. Менин оюмча көп адамдар эс алуу, киного баруу сыяктуу нерселер жөнүндө ойлоно башташат. Бирок азыр бизде болгон нерселер андан баалуу. Бул ага татыктуу. Эгер сиз жакшы көргөн иш сизге эң чоң рахат тартууласа, анда калган нерсенин баардыгы курмандык эмес. And this what you makes happy. If this makes you happy, you can do this. There is no Эң негизгиси чындыгында сүйгөн нерсеңиз менен алектенсеңиз, анда эч кандай курмандык болбойт. Бир эле учурда 3 нерсени жасаганга убактыңыз жок болушу мүмкүн. Бирок эң негизгисин жасоого убакыт ар дайым табылат.
Эже сиңди Шевченкалар спорттун катаал өкүлдөрү жана көп жылдар бою ушул деңгээлге жетүү үчүн аракет кылышкан. Сиз да алардын ордунда болууга кызыксаңыз, заманбап технологиялар бизге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берет. Сиз тасма көрө аласыз же виртуалдык чындык клубуна бара аласыз. Рингде гана эмес, зомбилердин арасында жана жалпысынан каалаган жерде боло аласыз. Шаарыбыздан сиз үчүн эң кызыктуу нерселерди тапканга аракет кылабыз. Anvio виртуалдык чындык клубуна кош келиңиз. Anvio бул Москвалык франшиза, 13 өлкө, 28 клуб. 2016 жылы оюнчуларды зомби апокалипсистин айланасына батырган биринчи Z оюну иштелип чыккан. Бир жылдан кийин 2017 жылы франшиза ачылып, Лондондо жана Европанын башка шаарларында клубтар ачылган. Anvio'ну Москвада жайгашкан ээлери ойлоп табышкан. Биз франшизаны сатып алып 5 мартта ачылдык. Иштегенибизге бир гана ай болду. Бул виртуалдык чындык 100% оюнга чөмүлүү. Трекерлерди, көз айнектерди, наушниктерди жана джойстиктерди кийгизебиз. Оюн чыныгы жашоогудай сезилет. Как в реальной жизни. Биз чуркайбыз, секирбейбиз, артка чегинбейбиз, колубузду ары-бери кыймылдатпайбыз. Сиз бир команда, атайын күчтөрдүн тобу болуп ойнойсуз. Оюнда сиз көптөгөн зомбини өлтүрөсүз. А чекетинен Б чекетке жетишиңиз керек. Башкы пункттан эвакуация пунктуна жетишиңиз керек. До точки эвакуации. Биз виртуалдык чындык, жаратылышта болбогон жасалма дүйнө. Анда адам өзүн байкоочу катары гана эмес, катышуучу катары да толугу менен сезе алат. Мурун виртуалдык чындык биз телекөрсөтүү экрандарынан көп көргөн фантастиканын бир бөлүгү болгон. Бүгүнкү күндө бул технология баарына жеткиликтүү болуп калды. Бул кандай иштейт? Толук чөмүлүүнү камсыз кылган башка атайын шлем кийилет. Так жана ыңгайлуу сүрөттөлүш үчүн шлемдин ичинде көздүн деңгээлинде өтө жогорку чечилиштүү дисплей жайгашкан. Ошондой эле шлем туура атмосфераны түзүп, чөмүлүүнү толук кылган кулакчындар менен жабдылган. Зомби на вас нападают. Сиз генераторду өз командаңыз менен коргоп, зомбилерден коргонуп жана ар кандай лабиринттерден өтүшүңүз керек. Биринчи реакциям вау болгон. Сиз тасмада жүргөндөй эле сезесиз өзүңүздү. Смотрели фильм City Z, именно где зомби, нападение зомби и так далее. Вот прям как будто вы в этом фильме находитесь. Келечекте балким атайын жилет сатып алабыз. Купим еще тактильные жилеты, когда будут зомби на вас нападать. У нас тут зомби опять напали. Азыр биз жөн гана аларды уга алабыз. Эффект от этого не хуже. Ал эми жилеттер менен алар сизге тийгенин түздөн түз сезе аласыз. Нападают и так далее. Оюнчулар бири-бири менен сүйлөшүп, миссияны аткаруу боюнча көрсөтмөлөрдү уга алышат. Баса, биздин ынтымактуу командабыз акыры тапшырманы аткара алган жок. Бирок жарым сааттын ичинде виртуалдык чындыкта жүрүү чоң эмоцияларды жаратты. Жалпысынан алганда эмоциялар көп. Эмоциялар жана көптөгөн өлтүрүүлөр. Все мокрые. Ийгиликтүү адам, биздин кийинки каарманыбыз Айбике Исаеваны ушундайча мүнөздөсө болот. Муай-тай боюнча дүйнө чемпиону жана көптөгөн эл аралык спорттун сыйлыктарын ээси. Бардыгына кадам-кадам менен кантип жетишкендигин айтып берет.
Я почувствовала. Бул спорттун мага күчтүү болуп жана коркуу сезимден арылууга жардам берерин сездим. Тай боксунда чыңдаган мүнөзүм күн сайын айрым тоскоолдуктарга жана кыйынчылыктарга каршы турууга жардам берет. Препятствиями и трудностями. Локтем, Айдике! Локоть! О, молодец! Добивай! Добивай, Айдике, добивай! Бул спортко келип, профессионалдык деңгээлге жетүү керектигин, мелдештерге катышууну кааларымды түшүндүм. Максатыңыз бар болуп, эмоциялар менен тажрыйбаларды башыңыздан өткөрүп, аягында пьедесталда турсаңыз, бул сөз менен айтып жеткире албас сезим. Встаешь на пьедестал, это просто неописуемо. Молодец, Айдике! Спортзалга келгенде машыктыруучу мени байкап калды. Ал дагы деле мунун себебин мага айта элек. Об этом не рассказывает. И он Мага Кыргызстандын курама командасы менен машыгууну сунуш кылды. Биздин команда чоң эмес, бирок спортзалда 8 дүйнө чемпиону бар. Дүйнөлүк чемпионатка биринчи сапарым 2016 жылы болду. Колоо утуп алдым. бронзу на первом чемпионате мира. Ошол учурда мен бул спортко кызыгып баштадым. Баардык жолду басып өтүү керектигин түшүндүм. Нужно идти до конца. В следующем году, как Кийинки жылы мен Малайзияда болчумун. Мен өзүм машыгып турчумун. Биздин команда Кыргызстандан, а мен Малайзиядан учуп келгем. Биз чогуу машыгып, 3 жуманын ичинде мен 20 килограммга арыктадым. Бул мага рингдеги күрөш учурунда чоң таасир берди. Мен ар бир раундда башым айланып, калтырап турдум. Бирок акыры мен финалга чыктым. я очень хорошо и отчетливо помню этот бой, но я дошла до финала. 60 килограммга арыктагандыктан менин категориямда эч ким болгон эмес. Акыры мени 67 категорияга киргизишти. Таразалоодо 67 салмакта, күрөшүү күнү 75 салмактагы бразилиялык менен күрөштүм. Ага карабастан, ушунча убакыттан бери аракет кылып келгеним үчүн багынуу таарынычтуу болмок. Спортчуларда шылтоо жок болот. Андан кийин мен 4 ай машыгууга барган жокмун. Анткени рухум күчтүү эмес болчу. Чындыгында азыр да ошондой. Побоюсь этого слова, какой я являюсь сейчас. Мен машыгуудан кийин келдим. Биздин батирде газ чыгыптыр. Газ плитасынын үстүндө кичинекей газ булуту топтолуп калыптыр. Мен плитканы күйгүзсөм, газдын топтолуусу жарылып кетти. И вот, как говорится, Кутай сактады, это Бул денеме жалпысынан таасир эткен жок. Сокку бутума тийди. шел только на ноги. Белгилүү болгондой, буттар менин спортумда эң маанилүү. Операция болгондон кийин Врач менин докторум пациенти дүйнөнүн күмүш медалинин ээси деп баарына мактанып турган. Ошондон кийин мен бутума тургум келди. Бирок эки бутум кыймылсыз болчу. так как у меня, получается, обе ноги были неподвижны. Мен машыгууну, айыгууну, алтын медальга жетүүнү кааладым. Ден соолугумду баалай баштадым. Мен айыга баштадым. Руки, ноги на месте, все-таки я выздоравливаю, и что Бунун баардыгы мага кандайдыр бир себептерден улам болгонун түшүндүм. эта операция, все это со мной случилось не просто так. И Дарыгер мага аябай жардам берди. врач, который говорил, что Бүгүнкү күнгө чейин менин туруп кеткеним чоң жетишкендик деп айтат. это большая заслуга. Дарыгер тыюу салганына карабастан машыгууга жөнөдүм. Балким дарыгер дагы деле бул кереметке ишенбейт. Анын айткандары эсимде. Эгер сен азыр турбасаң, анда эч качан турбайсың деп айткан. Ошентсе да, мен туруп, ушул алтын медальга келдим. Ошол учурда мен өмүр бою ушка арбалып келген адамдардын, туруп, басып жана чуркагысы келгендердин азабын сездим. Менде баары бар. Эмнеге нааразы болуп азап тартышым керек деп ойлондум. Также бегать, прыгать. Я уже не говорю о тренировках, но когда у человека есть такая возможность даже тренироваться, я подумала, почему я должна жаловаться и страдать, когда у меня есть все.
Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ирдестени тартуулайбыз. Бул ыр маанайыңызды көтөрүп, сиздерге позитивдүү таасир этет деп үмүттөнөбүз. Рики-тики дави, рики-тики дави, регетон максимально вали, бинго-бонго Адриана в зале, Челентанов, да дави дальний шода. Это сумасшедший вид танцев, крышпа, у тебя трещит панцирь. Эй, катыгылаган сый, сыйт, денең буйтаган сыйт. Бери кел качпа, бул музыка ачка, гайра тартка, бүтүнчө танчтан, выигрыш не пачка. Бары озун ачкан, күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Очень хочет прижать ночи, нарушает правила, когда подводит точи. Гуччи, Луи, Фенди, Прада, Койчей. На ней любая тряпка как бренд. Короче, статуна, как gözü bakır. Шаңду така ички дүйнө жапа. Бум шакалака. Эгер көрөм десең бул жака. Статуна, как gözü bakır. Шаңду така ички дүйнө жапа. Бум шакалака. Эгер көрөм десең бул жака. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Өзүн табат. Бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Ушинтип биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздер үчүн берүүбүздү пайдалуу жана кызыктуу кылганга ар дайым аракет кылабыз. Айжамал Амангелди түстүү тасма берүүсү. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.